Социалдык көйгөйлөр, чечүү жолдору, адистердин кеп кеңеши, сунуш пикирлер, кызыктуу талкуулар. Иш күндөрү саат 21:30-да биринчи радионун толкунунда кереге уктуруусу. Биринчи радио эфирин кереге уктуруусунун кезектеги чыгарылышы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова. Саламатсыздарбы? 27 июнь Чакан жана орто ишкерлер күнү белгиленет. Дал ушул жаатта ишкерлердин көйгөйүн жана чечимдерин муну менен катар санариптешүү маселесин сүйлөшөлү деп атайын студиябызга санарип туризм платформалары аркылуу аялдардын экономикалык бакубаттуулугун жогорулатуу долбоорунун координатору Ажыбек Нурлановду чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Анда мына алгач эле ушул ишкерлердин көйгөйү анан чечимдери деп белгилеп калдык. Дал ушул жаатта 27 июнь ушул ишкерлердин күнүн белгилөөгө карата атайын бир иш-чараларды уюштуруп келгенсиздер. Буга чейин алдыда да уюштуралы деп турат экенсиздер. Ошол боюнча алгач кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Рахмат. Бардык жеке ишкерлерди, өзгөчө чакан жана баягы орто ишкерлерди, бизнесмен ээлерин ошо бүгүнкү эртеңки майрамдар менен куттуктайбыз. Негизи чакан жана жеке ишкерлер деп мындай белгилеп айтсак, бул чакан бизнестер бул Кыргызстан боюнча 8 миллионго чейин акчасын айланткан ишкерлерди биз чакан деп айтабыз. Ал эми 8ден 30 миллионго чейин бул ошол орто ишкерлер деп айтылат. Кыргызстан боюнча акыркы маалымат 23 жылдын маалыматына ылайык 15 миңден ашык чакан жана орто ишкерлер Кыргызстанда катталып иштеп келе жатышат. Алар баягы 15 миңден ашык бул официалдуу түрдө катталып өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан. Ошондой ишкерлер эми катталганда баягы юридикалык атайын каттоодон өтүшөт. Бул биз эң бир эле билгени бул ошол жеке ишкерлик, баягы патент же болбосо көөлүк менен же болбосо андан ары баягы чоң ишканалар түзүп атат да. Кыргызстан боюнча экономикабыздын 42%-ын ВВП ошол ички дүң продукциясынын 42%-ын бул 22 жыл болуш керек эле. Мен ошондой маалыматты биз алганбыз. 42%-ын орто жана чакан бизнесмендер, ишкерлер түзөт экен да. Эми булардын көйгөйү кандай? Интернет.com'ун кыргыз бөлүмү өз ишин алып барып келе жаткандан баштап, бул 2017 жылдан бери баштап ошол калктын мекендештерибиздин алыскы айылдарда жашаган тургундардын мындай бир интернетке туташуу жана ошо интернеттен ишмердүүлүк жүргүзүү, санарип кандайдыр бир көйгөйлөрүн чечүү максатында иштеп келе жатат. Булардын бири мисалы интернет жеткирүү болсо, кийинкиси ошол санарип платформалар аркылуу, тиркемелер аркылуу өзүнүн мындай бир өндүргөн продукцияларын же болбосо өзүнүн кандайдыр бир кызматтарын илгерилетүү. Анткени азыркы учурда ушундай санарип платформалар аркылуу мындай сата алыш же болбосо өнүктүрө алыш мүмкүн эмес болуп калды. Бул ишкерлерге абдан чоң бир импульс берет, ишкерлерге абдан чоң мындай бир мүмкүнчүлүк берет. Анын эсебинен булардын финансылык баягы бир мүмкүнчүлүктөрү кеңейет. Биз айттык 42% баягы ички дүң продукциясын түзөт деп. Качан гана ишкерлер көп таба баштаса, анда ошол ички дүң продукция дагы көбөйө баштайт. Кыргызстандын ишкерлери көбөйөт, көбүрөөк баягы салык төлөй баштайт. Ошону менен экономикабыз дагы мындай бир көтөрүлөт да. Негизи айтып коебуз, ишкерлер, бизнес бул экономиканын же болбосо мамлекеттин бир мындай бир алдында турган адамдары, локомотиви деп айтабыз. Ошон үчүн биз 2021 жылдан бери ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ошондой бир долбоорлорду жүргүзүп келе жатабыз. Анын алкагында мына 23-24 жылы жүргүзүлгөн бир чоң бир долбоор болду. Биз Кыргызстандын
ишенимдүү бир багыты болгон туризм тармагындагы ишкерлерди окуталы, алардын көйгөйлөрүн, санарип көйгөйлөрүн чечели дедик. Кыргызстанга туристтер дүйнө жүзүн кыдырганда эле сөзсүз түрдө мурдагыдай эмес, азыркы замандын талабына ылайык санарип туризм платформалары аркылуу гана кыдырып, ошолор аркылуу гана мындай бир саякаттап калышты. Бизде көбүнчө жерде ошол нерселер жөнүндө колдонуп же болбосо аларга катталгандан эмес, ошол жөнүндө маалыматы жок. Биз ошол көйгөйдү чечүүнү баягы бизге өзүбүзгө бир миссия катары коюп чечип келе жатабыз. 22-жылы мисалы биз 250 адамды окутсак, азыр мына 2023-24 жылдын аралыгында мына ушулку күнгө чейин биз койгон чоң максатыбыз болчу 27-июнь ушул бир күнгө карата, ошол ишкерлердин күнүнө карата 500 адамды окутсак деп биз ошол миссиябызды жыйынтыктап биз окуттук. Баягы жыйынтыктар абдан жакшы. Биз эми баягы аларга эмне жөнүндө окутканыбыз тууралуу мындай кененирээк айтып берейин. Туризм тармагында эми бир нече абдан популярдуу, миллиондогон, миллиарддаган адам колдонгон платформалар бар. Ошол платформаларга биздин кызматтарыбыз, ал конок үй болобу, кандайдыр бир тур болобу, кандайдыр бир жерлер болобу, кандайдыр бир сувенирдик продукция болобу, кыргыз мамлекетинин баягы культура, маданиятын, кандайдыр нерсесин тааныта турчу нерсе болобу, ошонун баарын ошол жака каттатып киргизиш керек жана ошону менен туура колдонуп туристтерди бир жака тарта ала турчу көнүмдөр керек да. Биз ошолорду үйрөттүк. Анын биринчиси эле бул Google Maps же карта платформалары. Жөнөкөй эле турист Кыргызстанды ачып карайт да, кайсыл жерде эмне бар экен, кайсыл жакка барып калат экенин, кайсы жактан эмне алат экенин, кайсы жактан тамак жейт экенин. Биздеги бардык ишкерлер ошол жакта катталып, өзүнүн кызматын ошол жактан сунуштап көрсөтө алышы керек. Бул биринчиси. Экинчиси, атайын платформалар бар. Биз ошол айтып коебуз, агрегаторлор деп коет. Туристтерди түзмө-түз мындай бир алып келе турчу, ошолор менен келишим түзө ала турчу мындай бир платформалар. Булар ошол Airbnb же болбосо эң эле популярдуу болгон Booking. Booking Кыргызстанда 2012 жылдан бери иштейт, бирок ошончо жыл өткөнү менен бардык туристик баягы объекттер ага катталган эмес. Биз ошону каттатып, үйрөтүп, практика негизинде көрсөтүп бердик. Азыркы учурда бир эле түштүк тараптан 300дөн ашык конок үй, ошондой бир өзүнүн жаңы 200дө жаңы катталуу, ал эми 100 объект өзүнүн баягы жаңыртып алды. Кээ бир жерлерде каталар бар болчу, ошолору ишин жакшыртып алышты да. Ошондой эле сан баягы түштүктө дагы болду да. Биз мындай айтсак, бир 500дөн ашык, 600гө жакын кандайдыр бир санарип туризм платформасындагы бир баракчаны каттаттык жана ошону баягы жаңылатып, туура баягы каттаттык деп айтсаң болот. Абдан көп көйгөйлөр бар экен. Кээ бирлер 4 жыл, 5 жылдан бери иштеп, бирок бир дагы санарип туризм платформасына катталбаптыр да. Мына бүгүн катталып, жаңы өздөрүнүн туристтерин алышып, эгер мурда ички эле туристтер же болбосо мындай эле өтүп бараткан туристтер көрүп калса, азыр болсо алыскы Америкадан, Швейцария, Франциядан, Австралиядан келген туристтер болуп атат. Алардын баардыгы айтып атышат, биз ошол платформаларды көрүп эле жанагы конок үйлөрүн көрүп, анан ошол жактан эле алдын ала баягы брондоп, анан келдик деп. Ошондой эле учурда алар жакшы жанагындай сын пикирлерди калтырып, башкаларга да сунуштап аткан мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул биринчиси. Биз мына 27-июнга ошол күнгө карата койгон максатыбызды мындай ашырдык деп айтсак болот. Эми 27-июндан ары дагы бир чоң бир максат коюп жатабыз. Биз ошол алыскы жана оор жерлерде жайгашкан, бирок аз эле жайгашкан конок үйлөр же болбосо туризмге кызыккан адамдар бар экен. Мисалы эң бир кызык бир бизге келип калды. Биз 2022 жылы Зардалыга интернетти жеткизгенбиз. Баарыңыздар билсеңиздер керек. Ошондон кийин интернет ал жакка баягы күн нуру панель, аякта электр энергиясы жок да, күн нуру панелинен анан
алар аккумуляторлорго түшүп, ал аккумулятор анан жанагы станцияларды кубаттап, анан ошол менен баягы интернет же болбосо байланыш барды да. Биринчи эле кайрылуусу ошол президентибизге болгон. Бизде ушундай көйгөй бар, биздин жолубуз мындай деп, мына билесиздер, президент өзү ошол айтып, өзүнүн баракчасына чыгарып, ошол жака азыр жол салына баштады. Мурдакысында бир жол жарымы салынса, азыр эми анда улантып, ошол айылга чейин болгон атат. Жакында эле мына бизге бир WhatsApp тайпалардан ушундай бир жарнама келип калды. Зардалыда биринчи жолу ошондой конок үй ачылды. Ошол Зардалынын ошондой электр энергиясы жок, ошондой баягы интернет жок, мындай бир аз бар, биздики станциялар бар. Оор аймакта жайгашкан ушундай бир экстремалдуу туристтерди чакырабыз деген. Бизге мүмкүн ал баргыбыз келбестир, ал кызык эмес, бирок туристтерге бул абдан кызыктуу жана ошол жака барышат. Ушундай аймактар көп. Алыска эле ошол нарында жана Кытай менен чектешкен жер, Эңилчекте, Ленин чокусуна же болбосо башка чокулардан кичинекей айылдар бар, 1-2-3 конок үйлөр бар. Биз аларды барып окута албашыбыз мүмкүн, же болбосо алардын окуганга кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү же ошону түшүнүүгө кандайдыр оор болушу мүмкүн. Биз аларга атайын мындай бир ментордук же болбосо ушундай бир жардам болот. Биз аларды ошол каттатып, аларды узак мөөнөттө окутуп, кененирээк окутуп, ошол кызматтарын санарип туризм платформаларын интернетке так туура чыгартып, анан биринчи кардарларды алганга чейин жеткирүү, бул ошол июль-август айларында ишке ашыра алат. Абдан жакшы. Мынакей ишкерлер ушул санариптик сабаттуулугун жоюу менен туризмди бир өнүктүрүүгө жакшы салымдарын кошуп жатыптыр. Анан мындан сырткары жогоруда өзүңүз белгилеп калдыңыз, атайын бир продукцияларын дагы сатууга мүмкүнчүлүк ачылып атат депчи. Мисалы үчүн ошолордун мисал келтире аласызбы? Кандай продукциялар? Бизде Алай районунун Күлчө айылында тренинг өттү. Ал жакта билесиздер, абдан баягы ушундай, мен да жакында барып келдим. Ошол жакта кол өнөрчүлөр абдан бай жер экен. Шырдактар, башка туш кийиз ушундай көп экен. Кийизден жасалчу нерселер абдан көп экен да. Ошол жакта дагы билесиздер, Бай Алай деген дагы мындай бир ат менен ошол нерселер чыгат да. Туура биз тренингке ал баягы конок үйү же болбосо баягы кандайдыр бир кызмат, тур гид көрсөтпөгөнү менен, бирок алар туризмге да кайсы бир деңгээлде мындай аралашып жатат. Туристтер келет, ошол продукциясын көрүшөт. Ал эми туристтер келип сатып алыш үчүн ал деле сөзсүз түрдө интернетке чыгышы керек. Атайын сувенирдик дүкөндөр, магазин, точкалар деп окуттук. Алар дагы ошондой карталарга, ошондой эле агрегаторлорго чыга алганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы картага жанагы букинг агрегаторлор бир эле конок үйлөр эмес, тур компаниялар, атайын башка тур лидерлер, атайын магазиндер, кандайдыр бир туристтерге эмне гана кызмат көрсөтө алсаң, ошонун баарын киргизет. Жөнөкөй баягы жашыкча жемиш саткан же болбосо кандайдыр бир эме саткан магазин болсо дагы киргизип койсо, туристтер келип ошол жактан соода кылышат да. Ошол Алайдан ошондой окутуу болду. Азыркы учурда социалдык тармактар, жанагындай туризм платформалары, интернет тиркемелери аркылуу өздөрүнүн продукциясын туура таксаттырганда үйрөнүштү да. Анткени мындай ал жака туура баасын жазыш керек, туура коюш керек. Мисалы баасын көбүнчө мүмкүн доллар менен жазса түшүнүктүүрөөк болот. Аттарын мүмкүн англисче же болбосо латын тамгасы менен жазса түшүнүктүүрөөк болот. Ошолорду кантип сүрөткө тартыш керек, кантип киргизиш керек, каяка именно туура киргизиш керегин көрсөттүк. Мисалы Алайда ошол Күлчө айылында ошондой нерсе менен таап ачат. Бизде ошондой бир кейс болду деп айтсак болот. Дагы бир өзгөчөлүк биздин окутууларга мындай нолдон баштаган адамдар келди. Ишкер эмес, бирок ишкердик кылам, өздөрүн изденип, кандай бир мүмкүнчүлүк бар деп адамдар болду. Анткени биздин көбүнчө өткөн окууларыбыз бул 20дан ашык айыл жана шаарларда болду. Туристтик баягы объектилерге жакын жерлер болду да. Туристтер бара турган, туристтер барган баягы актуалдуу жерлер болду. Ошон үчүн аларга мүмкүнчүлүк ачылып,
канча бир адамдар ошол жаңы ишкерликти баштады деп айтсак болот. Биз буну менен мындай жаңы ишкерлерди түзүп, жаңы иш орундарын түздүк деп айтсак болот. Чакан анан орто деп белгилеп калдыңыз. Ишкерлерди мына санарип сабаттуулугу чындыгында буга чейин да бизге маалым, көпчүлүк учурда ушул санарип сабаттуулук жактан кыйналып келишкеничи. Анан мындан сырткары дагы ишкерлерди бир түшөлткөн көйгөйлүү маселелер кайсылар? Мындай байкай алдыңызбы өзүңүз дагы чакан ишкер катары? Негизи ишкерлердин көйгөйү көп. Бирок ошон үчүн алар ишкер. Ошол көйгөйдү чечкен үчүн алар акы алат, алар ошол үчүн баягы мындай иштеп атат да. Канчалык ошол көйгөйдү бат, эффективдүү чечкен болсо, ошончолук алар мындай көбүрөөк акча таба алат деп айтсак болот. Мисалы эле ошол санарип платформалар алардын акча алып келбейт. Аларга убактысын үнөмдөйт. Убактысын үнөмдөйт жана кошумча баягы башка адамдарга дүйнө жүзүнө мындай таанымал болууга, дүйнө жүзүнө башка адамдарга мындай көрүүгө мүмкүнчүлүк ачат да. Канчалык көп убактыңды үнөмдөсөң, сен ошончолук башка жумуш кылып, же болбосо башка нерсеге жетишип, көбүрөөк баягы акча таап, ошонун аркылуу мындай аккумулировать этет да. Эми интернетте билесиздер, канча миллиарддаган адам отурат, аларга туура эле так эң башкысы туура өзүн жайгаштырган болсо, анда жакшы бир мүмкүнчүлүктөр ачылат. Анан кийинки дагы бир маселелер бул ошол биз байкап жана азыр ошонун негизинде бир жаңы долбоорду мындай баштап турабыз. Бул ошол мамлекеттик санарип электрондук баягы кызматтарды көрүү алуу боюнча бир мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Мисалы эле ишкерлер билесиздер, атайын бир каттоодон өтүш керек. Салык кызматына бул ошол кайсы каттоолор, анын эң оңою бул мисалы патент негизинде. Патентти налогыйга барбай эле электрондук онлайн электрондук патент системасы ошол аркылуу алыш керек. Ал аркылуу алайын десе, баягы катталганда атайын баягы түндүк тиркемеси азыр аябай популярдуу болуп атпайбы? Ал ошол бирдиктүү идентификация системасы болуш керек. Электрондук кол тамгасы болуш керек да. Бул электрондук булут кол тамгасы. Ошолорду билиши керек, ошолорду кантип колдонуу керек, кантип мамлекеттик кызматтарды алуу керек, өзүнүн баягы салыгын, өзүнүн башка дагы кандайдыр бир кызматтары бар да. Ошолор тууралуу мындай бир алыскы аймактарда кичине маалымат аз жеткен жатат. Бирок биз мунун чечүү жолун баягы ошондой бир көйгөй бар экенин көрүп, бул бир эле ишкерлердин эмес, бул негизи эле дагы башка негизи жарандарыбыздыкын деп айтсак болот да. Ошого ылайыктап биз азыр дагы бир долбоорду ишке ашырып жатабыз. Азыркы учурда ошол кантип түндүккө катталып алыш керек, ошондой башка маселелер боюнча атайын видео сабактар даярдалып жатат. Түндүк мамлекеттик ишканасы менен биргеликте ошол санарип өнүктүрүү министрлигинин менен чогуу. Ошондой эле атайын окуу материалдары болот. Кээ бирлер видеого түшүнбөйт, кээ бирлер атайын мындай баракчалар болуш керек, китепчелер болуш керек. Биз ошол китепчелерди азыр иштеп чыгып, аны дагы чыгарып, анан алыскы аймактарга мындай таратабыз. Андан кийинкиси эми ал дагы нерседе кичине жетишпей калышы мүмкүн. Калганда кийинкиси бул окуулар болот. Эң алыскы ушундай бир оор аймактарга атайын ошондой санарип сабаттуулук, ошонун ичинде мамлекеттик кызмат, онлайн электрондук кызматтарды алуу боюнча. Демек, заманбап ишкерликти үйрөтүү максаты? Ошондой болот. Эгерде канчалык өздөрүнүн убактысын үнөмдөп, көбүрөөк ошол нерсеге мындай бир аралашкан сайын көбүрөөк өздөрүнүн дагы мындай ой жүгүртүүсү, башка нерселер өзгөрө баштайт. Анын артынан биз ойлойбуз, биз ишенебиз, жаңы мүмкүнчүлүктөр аларга түзүлөт деп. Жогоруда ушул туризм багытында ишкерлик кылгандар, анан мындан сырткары дагы кайсы тармактарда ишкерлик
кылып жаткандар бар же болбосо ушул дагы бир ушул тармакты таап ушул жакта бир иштесем бирок ошол эле убакытта бир ошондо бир жогоруда өзүңүз белгилегендей бир заманбап санарип бир ишкерликти үйрөнсөм дегендер болуп жатат. Бизге эми тренингке катышып анан кандай ийгиликтерин жаратып жаткан тууралуу мындай бир кыскача айтып берейин. Биз жакында эле мына Жалал Абадта болдук. Жалал Абад ошондо чынында аябай мындай бир таң калдым. Жалал Абад шаарында экен. Биздин тренингке катышыптыр. Тренингке катышканга чейин чоң үйү бар, билесиздер, кыргыздар чоң бир үйдү салып, анан бир канча бир эки кабаттуу үй экен, үстү бош эле болчу экен. Анан биздин тренингке келиптир, анан биздин тренингке катышып, анан ошондон мындай бир ынанып барып туруп эле мындай ачыптыр. Конок үйүн ачыптыр. Ал жакта эми 1-2-3 бөлмөлөрүндө керебеттер бар болушу керек, бирок калгандары кадимкидей эле ошол жерге жатып эле кыргызча ушундай болгон. Эми анын эч кандай уялгандын кереги жок. Ал дагы кайсы бир деңгээлде биздин бир мындай бир культурабыз, маданиятыбыз. Боз үйдөн мурун мен керебетке жатканын көргөн эмесмин да. Мен деле мисалы чоңойгом, бирок жерге жатып эле чоңойгом да. Анын эч кандай нерсеси жок. Биз кайра ошону мындай бир көрсөтүшүбүз керек, биз ошону түшүндүрүшүбүз керек. Кандайдыр бир баягы биздин апаларыбыз жасаган төшөктөр ошол шырдактын үстүнө. Бул деген биз үчүн мындай бир азыркы учурда мындай бир баасы кетип кандайдыр нерсе болуп калды, бирок туристтер үчүн бул абдан бир керектүү нерсе. Алар ошол үчүн да келишет. Алар ошол үчүн да келишет да. Бул жакка эми алар чоң бир отельдерге жатып жыргаш эмес. Ал андай отельдер башка өлкөлөрдө, өзү жашаган өлкөлөрдө биздикинен дагы жакшы, туурабы? Анткени бизде ойлойт ушундай эле отельдерге барат деп. Жок, туристтердин 82% жөнөкөй жанагындай региондорго, анан жөнөкөй ошондой конок үйлөргө барат. Калган эле 18% ошонун биши. Бир маданияты менен таанышуу болушун, ошону көрүш үчүн, биздин жаратылышты көрүш үчүн, бир эле жаратылышты эмес, ошондой жерлерде, ошондой баягы маданиятыбызды көрүш үчүн барышат да. Мына маселе ошондой болду. Ошондой кылып жасаптыр. Туристтер эми келип атат. Биз барганда эле ошол Швейцариядагы туристтер жүрүшүптүр. Бул биринчиси. Экинчиси, мунун артынан туристтерге дагы бир эле эми туристтер айтып атпайм, бир көйгөйлөр чечиши керек деп, бир эле ошол менен көп таба албасын билбей, дагы аларга туристтерге башка нерселерди сунуштап атыптыр. Мисалы, алманын ширесинен жанагындай атайын сооданы берки уксус деп айтабыз го, ошондой жасатып. Атайын алманын ширесин сыгып алып, анан ошону ачытып, анан атайын ушундай бир башкача уксус болот экен, ошону жасап атыптыр. Көбүнчөсү, азыр биз көбүнчөсү биле экен, бирок көбүнчөсү ошол туристтер кызык болуп алышат экен да. Эми ошондой. Эми үчүнчүсү, нар жака өзүнчө мындай бир этно конок үй ачып атыптыр. Мурда ошол биздин мындай бир кыргыздын бир маданияты жакыныраак болгон сыяктуу экен. Ошол боз үй тигип, анан ичинде болсо мындай бир кара баягы баткак шыбак деп коет, ошондой болуп мындай бир уникалдуу бир этно стилде жасалып атыптыр. Мына ишкердик деген айтсак болот. Бизде 10 мартта ошол тренинг болгон. Ошондон бери азыркыга чейин ошондой иштерди аткарып келе жатат. Дагы бир биздин баягы кызыктуу окуябыз ошол Жалал Абад шаарында болду. Ишкер айым окуу борборун иштетчү. Бирок биздин тренингке катышып, ошол окуу борборун санарип туризм баягы карталарга туура каттатып элдер көбүрөөк көрүшүн максат болсо, бирок биздин окуудан ушундай бир баягы дем алып, туристикалык атайын компания ачыптыр. 2 бөлүктө иштейт экен. Биринчиси бул Кыргызстандан башка мамлекеттерге туристтерди алып чыгат. Азыр көбүнчө актуалдуу ошол Казакстан, Өзбекстанга алып барып атыптыр. Экинчиси ал жактан да бул жакка алып келип атыптыр. Мисалы Жалал Абад, Арстанбаб, Сары Челек, ошол жерлерге, Аксыга мисалы алып барып атыптыр да. Бул ошол жанагы биздин тренингге катышуучулар бир эле туризм тармагында эмес,
туризм тармагына келгендер, туризм тармагында баштагандар, анан башка тармакта келип, бирок туризм тармагы менен иштеп аткандар болду. Дагы бөлөк бизде ошол эң көбүнчөсү конок үйлөр. Бул 70% ошол конок үйлөр болду. Программабызда аларга көбүнчө багытталган. Андан кийинкилери бул ошол туристтерге кызмат көрсөтө ала турган атайын баягы тур компания, тур лидерлер. Анткени бир эле адам өзү жеке ишкер болуп, туристтерди бул жака алып келип, же болбосо өзүнүн району боюнча көрсөтүп берип, ошондой бир ишмердүүлүктү кылса болот. Бул ошол жана чакан ишкер деп айтсак болот да. Андан бөлөк баягы ошол туристтерге көрсөтүп турган кызматтар бул ошондой дүкөндөр, башка магазиндер жана андай учурлар болду. Абдан жакшы. Анан ушул орто, мейли орто болсун, мейли чакан болсун, ушул ишкерликти мындан да жакшыртуу үчүн эмнелерди эсибизге алышыбыз керек? Анан мейли коомчулук тарабынан болсун, мейли башка тараптан болсун, кандай колдоолор керек? Мен ойлойм, ушундай бир уюмдардан, же болбосо жанагындай биздей болгон уюмдардан аларга көбүнчө ошол билимдер керек. Биз деле көп деле көргөн жокпуз, кандайдыр бир акча же болбосо кандай нерсе эмес, бизден эң башкысы алар ушундай билимдерди сурашат да. Ошондой болгондо биз мына ошол көйгөйдү чечүү максатында көйгөйү кандай болот? Билимдер деле таба алат, ошондой билген адамдарды деле таба алышат, бирок алар көбүнчөсү Бишкек шаарында. Алар бияка келиши керекчи, ал жактагылар ал жака барышы керек, бул жактагылар. Ошол көйгөйдүн бир чечүү жолу биз ар бир областан бирден да ашык атайын туризм тармагында иштеген ишкерлерди алып, аларды окутуп, кошумча билимдерди берип, аларды башкаларга окутканга кандайдыр бир көндүмдөрдү көрсөтүп даярдадык болсок болот. Эми ошол ар бир региондо өзүнүн туризм тармагында бир лидерлер бар. Кандайдыр бир маселелер жаралып, суроолор болсо, сөзсүз түрдө аларга кайрылса болушат. Жана ар бир региондагы ошол тренингтерди ошол лидерлер өткөрүп жатышат да. Азыр дагы ошондой өткөрүп башка бир жардамдар түшүп атат. Биз тренинг өтүп кеткенден кийин деле ошол лидерлерди, тренерлерди табып өзүнүн регионундагы аларга кайрылып кандайдыр бир жардамдарды ала алышты. Мына азыркы биздин экинчи дагы бир максатыбыз ошол июль-август айында ошол лидерлерге башка тренингке катышпай калган же кандайдыр башка бир көйгөйлөрү болсо, ошол лидерлер аркылуу чечип бергенге бир максат коюп атабыз да. Мына лидерлер деп калдыңыз. Бул лидерлердин деңгээли кандай болуп жатат? Анан алар өздөрү буга чейин кайдан кандай билим алышкан? Деңгээли абдан бийик. Бизге башында мындай бир жарыялап биз ошолорду чогултуп 500ден ашык адам баягы катышкан. Анын ичинен биз 10 адамды тандап алганбыз. Алар жеке ишкерлер. Туризм тармагында бери жагы эле бир 6-7 жыл болсо, ары жагы эле бир 15-12 жылга чейин иштеген инсандар. Алардын конок үйлөрү бар. Алар ошондой конокторду тосушкан. Алар ушундай санай туризм платформаларын баягы көп жылдан бери иштеп өзүнүн практикалык бир көндүмдөрү бар деп айтсак болот. Биз ошону дагы бекитип, эң башкысы башкаларга ошону кантип бөлүш керек, башкаларды кантип окутуш керек. Бул абдан маанилүү көндүм да. Ошолорду окуттук. Алар баягы мисалы көбүнчөсүнүн баягы конок үйлөрү, ошондой туристтерди тоскон бир компаниялар бар, мындай инсандар деп айтсак болот. Жакшы. Анан ушул негизи ишкерликте мейли чакан болсун, мейли орто болсун, ошону баштоого бир канчалык деңгээлде инвестиция маселеси каралган, же болбосо бул нерсе бир башкы көйгөйлөрдөн эмеспи? Балким туура, мен ошол жана биринчи башына берген суроону улантып келе жатып, мына бизден көбүнчө суроо ушундай уюмдардан сураганым билим болду. Биз дагы ошол билимди берип жатабыз, лидерлерди даярдап, алар да берип жатат, жана башка да уюмдарды ошол нерсеге чакырат элек. Эми дагы алардан сураганым мүмкүн жанагындай инвестиция же болбосо акча каражаттары болушу мүмкүн. Көбүнчөсү ишкерлер насыя алып,
же болбосо өзүнүн баягы акчасын, аз болсо да акчасын салган ишкерлер болду. Мисалы Таласта абдан бир башын 2019 жылы баштап ошол 300 миңге карызга алып, бир үйдү ижарага алып, ал ижарасын төлөп, анан калган акчасын өзү ишкердик кылып келе жатканда, азыр мына 23 жылы $65 миң инвестиция тартылды. Мына биз көрөбүз, ошол аз 300 миң сомго башталган иш ошончолук $65 миң кандайдыр бир инвестицияга жетти деп айтсак болот да. Бул эми жеке баягы инвестор тартсак деп айтсак болот да. Учурдан пайдаланып, мүмкүн ошол мамлекет тарабынан ошондой бир ишкерлерге, туризм жаатында иштеген ишкерлерге аз пайыздагы же пайызсыз кандайдыр бир насыялар, ошондой бир каражаттары болсо деген мен мындай бир суранычымды айтат элем да. Анткени канчалык көбүрөөк алар мүмкүн конок үй, конок бөлмөлөрүн же болбосо продукциясын көбөйтө алган болсо, ошончолук көбүрөөк сатылат, ошончолук көбүрөөк баягы насыя төгүшөт да. Ошончолук көбүрөөк мындай жөн жерден кандайдыр бир иш орундары түзүлүп калып жатат. Бир кичинекей эсептейли, бир кичинекей конок үй болсун дейли, алар бир 10 кишиге чейин кабыл алса, ал жакта кем болбогондон бир 3 адам иштейт. 3 адам бул баягы жумуш менен камсыз болуп жатат. Ал ошол тамак жасаганы, бирөө аларды тосуп алганы, бирөө жыйнаганы. Ал ошол нерсени көбөйтүлүп, мисалы 50 орун болсо, анда ошол нерсе дагы 2ге көбөйтүш керек. Мында бир 6-7 орун болуп атат. Туурабы? Ошон үчүн бул нерселер ишкерлердин бир эле мамлекет тарабынан бир эле мындай ошол ишкер көбүрөөк эмес, алар насыя төгүшөт жана көп мындай бир иш орундары түзүлөт деген ой максатта болушу мүмкүн. Мен эми жеке оюмдан эле ошол эки аларга билимдерди, ошондой маалыматтарды жеткириш керек, окутууларды көбүрөөк кылыш керек. Биринчиси, экинчиси жанагындай мүмкүн ошондой каражаттар же болбосо ошондой аз пайыздагы же пайызсыз насыялар болот деген ойдомун. Ар бир ишкердин киришеси кандай болуп жатат деп сурагым келип атат да. Ошол өзү салган инвестициясын же болбосо ага чейинки жасаган бир мээнетин актап атабы, мисалы үчүн балким жылына болобу же айына болобу, ушул жаатта да бир мындай маектешип сүйлөшүп көрдүңүзбү? Эми бул ишкерлер үчүн мүмкүн аябай баягы мындай ачык тема эмес болушу мүмкүн. Ар ким өзүнүн баягы тапкан нерсесин ачык айтпашы мүмкүн. Ачыктабасы келбеши мүмкүн. Биз бир эле ошол эки критерий менен эсептей алабыз. Ошол 8 миллионго чейин айланса бул чакан, анан 8ден ашып 30га чейин болсо бул ошол орто ишкерлер. Ишкердикте ар кандай болот. Ошол мен айткандай бир көйгөйлөр болот. Ошол көйгөйлөрдү чечкен соң сен кандайдыр бир кошумча мындай көбүрөөк акчага чыга аласың деп айтсак болот. Мисалы эле ошол 2020-жылдагы пандемия. Туризм жаатында көптөгөн ишкерлерди кандайдыр бир оор түшүккө салган учур болгон. 2019 жылы аябай жакшы бир жыл болгон. Туризмге аябай жакшы жыл болуп, көптөгөн туристтер келген, баягы көптөгөн туризм иштеген конок үйлөр абдан жакшы бир мындай мүмкүнчүлүктөр, финансылык мүмкүнчүлүктөргө жеткен да. Бирок ошол эле учурда 2020-жылы биз билебиз, пандемия учурунда аябай оор болду. Эми мен бардыгына биз айта албайбыз, бирок биздин окутууларга катышкан, тренингке катышкан адамдардын мындай бир сураганда жооп бергендердин санынан ошол айтып атышат, бир 40% баягы өздөрүнүн мындай бир пайда алып, кошумча бир финансылык негиздемелерге чыгыптыр да. Эң аз эле ошол 100 миңден көбүрөөк таба баштаптыр да. Мисалы мурун мүмкүн бир 100 миң тапса, азыр мүмкүн бир 200 миңге чейин жетип калыптыр да. Анан азыр эми биз минимум эле ошондой айтып атабыз. Айына деп айта албайм. Бул ошол мүмкүн бир орточо эсеп менен. Анткени
сезон азыр жаңы эле ачылып атат. Бизде мына көбүнчө жаан чачын болду, мындай аба ырайы байланыштуу кичине мындай кеч ачылып жатат деп айтсак болот. Биз мунун баардык санын мүмкүн ошол күз айларында бир мүмкүн сурамжылоо кылып анан айта алабыз. Бирок азыркы учурда орточо эсеп менен ошол эң аз ошол 100 миңге, көбүнчөсү андан өтүрүү тренингке катышкандан кийин ушундай бир жаңылыктар болуптур да. Жакшы, анан учурда бизде ушул орто жосо чакан ишкерликти жүргүзүүдө кайсыл тармак бир аксап жандана албай жатат сиздин баамыңызда? Биздин багымыбызда ошол санарип инсан деген долбоорду баштап жатканда биз эки бир ишенимдүү эле багытты көрө ала турганбыз. Биз ошол эки ишенимдүү багытты баягы өзүбүз ошого ишенип, ошону алдыга жылдыралы. Санарип туризм платформалары аркылуу, санарип баягы интернет аркылуу, санарип платформалары аркылуу деген ой болчу. Бул биринчиси туризм жаатында, экинчиси жанагы электрондук коммерция, ошол айыл чарба багыт, электрондук коммерция багытында да. Эми анын ичинде айыл чарба кирет, башка багыттар кириши мүмкүн. Анткени биз ойлодук ошол эки нерсе Кыргызстанда дагы, дүйнө жүзүндө дагы мындай активдүү өнүгүп келе жатат. Ошондой эле жана санарип платформалар ушул нерсеге аябай жакын, жана мындай бир ажырагыс нерсеси. Анткени ошонун инструменти катары билип. Санариптешүү заманында биринчи орунга чыгып атат. Туура. Ошонун негизинде ошол азыркы учурда айтсак болот, 3 жылдын ичинде 1000 адамды окутуп, ушундай бир жаңы мүмкүнчүлүктөргө алып чыга алдык. Анын алкагында мына 2021-22-23 жылдары мына 200дөн ашык жаңы бир иш орну түзүлдү. Эми ал ошол ичинен мүмкүн башка бир ишкана бир эки ишти алат, же өзү нолдон баштап жанагындай жеке ишкерлик менен алектенди, ошондой бир биз эсептегенде ошондой орточо бир эсеппен ошондой мүмкүнчүлүк түзүп бере алыптырбыз да. Башка эле көйгөйү ошол болгон, ошону колдоно алып билишкен эмес, ошол жолу маалыматы жок болчу, ошол нерсеге катталган эмес болчу. Ошол көйгөйлөрдү биз чече алдык деп айтсак болот. Анан эми башка тармакта бизден дагы башка биздин кесиптештерибиз, башка уюмдар иштеп жатышат, башка дагы ассоциациялар колдоо көрсөтүп жатышат. Ар бир региондордо өзүнчө жанагындай бир ассоциациялар же болбосо атайын бирикмелер иштеп жатышат. Мамлекет тарабынан дагы кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берип жатат. Мен ойлойм, бул нерсе мындай бир комплекстүү түрдө иштейт деп айтсак болот. Бирок биз ошол бир комплекстүү иштин, ошонун бир колдоонун негизинде ошол бир санарип жаатынан жардам бергенди мындай бир түз багыт катары көрүп атабыз. Жакшы, мынакей буга чейин ушул өзүңүздүн дагы бир чакан ишкерлигиңиз боюнча белгиледиңизлер, ошол боюнча да бир айтып берсеңиз. Ишкерлик мен ойлойм, бул биз үчүн абдан кызык нерсе болгон. Мен үчүн абдан бир кызыктуу нерсе болгон. Бул мен жанагы ишенген нерсем, ошол бир көйгөйлөр болот, ошол көйгөйлөрдү кантип бир эффективдүү анан багып чечиш керек. Ошол багытта ишкерлик жүзгүзүү бир ойлогонбуз. Анан мен башында эле ойлогондо мындай болгон да, кайсы бир көйгөй бар. Мүмкүн бир биздин жарандарыбызда, мүмкүн башка нерселерде кандайдыр бир көйгөй бар. Ошол көйгөйдү чечсең, ошол көйгөйгө мага баягы ким төлөйт, ким ошол чечимге канчалык негизи канча төлөй алат, ошону сатып ала алабы, сатып ала албайбы, ошол максат болгон. Анан канчага изилдеп көргөндө баардык бир көйгөйлөрдүн бир кандайдыр бир чечимдери бар, бирок анын өзүнүн баасы анан ошол көйгөйдүн бир
кайсы убакытта кантип чечүү мындай бир жолдору бар экен да. Ошол багытта бир нече мындай бир иштер жүргүзүлүп баягы ишкердик болгон. Мен азыркы учурда ишкердик баягы токтоп турат. Мындай бир азыркы учурда ушундай бир көйгөйдү көрдүм. Ошол мен деле ишкерлик болуп жүргөндө ошондой бир мындай нерселер бар экен. Санай билим жетпей, ошондой оорлук болуп аткан региондордо болуп аткан. Анан ошол нерсени көрүп мен ушундай бир мүмкүн мен ишкер боло албасам да, бирок ишкерлерге жардам берем, ушундай бир колдоо көрсөтөм деген учур негиз болду да. Ал эми ишкердикте ошол студент кезден баштап ошол нерсеге чейин болгон. Эң эле оор нерсеси башкаларга бир түз келиши мүмкүн да. Анткени чөйрөсү же болбосо ата энеси же болбосо кайсы бир деңгээлде ошол негизге аралашып калып, ошол нерсени чечип калышы мүмкүн да. Ошол нерсени кандай бир көйгөйдү билип калып, ошол көйгөйдүн чечимин чыгарып көрсөтүп ошого ишкердик кылышы мүмкүн. Бизге оор болгон кайсы көйгөй чечесиз кандай болот деп ар бар бул жактан көрүп, тигил жактан көрүп, анан аягында анан ушундай негиз болду. Студент болчубуз. Студент болгондо чынында ой экинчи курстан башталып деп айтсак болот экен. Мен ошол маалымат технологиялар факультетинде окугам, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде Исхак Разаков атында. Анан ошол жактан окуп, биз ошол нерселерди үйрөнүп, көрүп, анан баягы ал кезде азыркыдай социалдык тармактар аябай активдүү эмес. Азыркыдай баягы чоң платформалар келген эмес болчу. Бардыгы өзүнүн кандай бир интернетте баракчасын, сайттарын иштеп чыгып ошол менен баягы ишкердигин өнүктүрүшчү да. Анан биз вот ошо көйгөй бар экен, ишкерлерге ошондой нерсе керек экен деп, анан биз баштайга мен ошо биринчи башка бир компанияда иштеп барсам, анан ошондой өзүнчө жеке болуп иштеп, ошондой нерселерге баягы ынанып, ошондой бир электрондук коммерция сайттарын, башка бир баракчаларын, чоң платформаларды иштеп чыга баштаганбыз. Биринчиси жөнөкөй көйгөйлөрдөн башталган да. Мен бул нерсем иштебей атат, менин платформам иштебей атат, менин бул нерсем болбой калды, ошол саналып баракчаларынан ошолор чечип баштады. Андан кийинкиде чоң негизде болгон, эң чоңу ошол япониялык кыргыз ишкер айымына интернет сайт болчу. Япониядагы, билесиздер, Японияда көбүнчө жанагындай витаминдер, ошол нерселер болчу. Ошол Орто Азияга жана Россияга электрондук негизде атайын сайт керек болчу да. Ошол 2019-жылы абдан көп, 2019-20 жылы көп бир эмемди алган, убактыбызды алган. Бирок биз чакан болгон үчүн чакан бизнестер токтоп калган. Ал нерсе мисалы ортодо жүрбөй калган. Биз жанагы ошол платформаны жылдыра албай калганбыз. Андан кийин социалдык тармактар чыгып, ошол аркылуу эле сатып калышты. Анткени чакан негизде чакан ишкер ошо эң көп чоң алган сабагым ошол. Эгерде сен чакан ишкер болсо, сен деген ошого карата эле мындай чечимдерди сатып ала алат экенсиң. Сен мисалы бир оборотуң 8 миллион болсо, сен бирок 30 миллионго бир чоң нерсени сатып алып, ошо менен иштете албайт экенсиң да. Жаңы чечимдер пайда болду, чоң жеткиликтүү, кээ бири бекер, бирөөсү аз нерседе чечимдер пайда болду. Ошондо анан баягы ишкердиктин өйдө жагында, ылдый жагындагы биз түшүнгөнбүз. Пандемия көп оор нерсе болгон. Андан кийин дагы улантканбыз. Мисалы Бишкек шаарында ошондой биз көрүп, ошол социалдык тармактар аябай активдүү боло башташкан. Анда ошолор аркылуу биз башкаларга ошондой бир өзүнүн баракчаларын, же болбосо продукцияларын, эмелерин реклама кылган негиздеме болгон. Бирок ал дагы кандайдыр өзүбүздүн каталарыбыз болгон. Эми ал каталар бизге абдан чоң бир мүмкүнчүлүк берди, чоң бир билимдерди биз алдык да. Сабак алдык. Анан ошол сабакты мына кайталабашсын, кантип колдонуш керек, кандай кылышы керек деп мына 2021-жылдан баштап ошол азыркы иштеп жаткан жерге командага чакырып, ошол нерсең менен бөлүш, айтып бер деп анан
ошол мындай азыр эми ошол ишкердик эмес, эми ошол эми ишкердик деп деле көп айта албайм, ошол бирок ошо кайсы бир убакта жүргүзгөн нерсемди, ошол сабагымды башкаларга көрсөтөйүн деп. Мисалы мындай болсун, бир алыскы жердеги жеке ишкер, туризм тармагында бир кичинекей конок үйү бар, канча бир бөлмөсү бар, бирок анан ал ошол каякта чыгарарын билбей атат, бир санарип интернетте угуп алыптыр, анан бир нерсени алып бир чоң бир платформага же болбосо чоң бир каражат кетирүүчү бир нерсени иштеп чыгып алып, жөнөкөйлүү бир өзүнүн канча $1000 сайтын иштеп, анан ошол менен мен туристтерди алып келе алам деген ой болбошу керек. Ал нерселерди чечимдери бар, ошол чечимдерди биз көрсөтөлү, силерге окуталы деген максатта азыр мына ошондой бир ой келип, ошол оюмдагы анан биздин азыркы иштеп келе жаткан интернет-комдун кыргыз бөлүмү дагы ошол көбүнчөсү ошол санарип маалымат технологиялар тарабынан болгондуктан бирибизге дал келип ошол багытты биргеликте мындай аткарып келе жатабыз деген ойдомун. Мен ойлойм, ошол акыркы 3 жылдын ичинде 1000 адамды окутуп, азыркыдай бир мүмкүнчүлүктөрдү ачып, азыркыдай мындай жетишкендикке жетүү бул абдан бир чоң жетишкендик. Биз дагы оюбузда бул нерсени улантуу керек. Азыр мисалы биз 1000 адамды окутуу аябай мындай башкача ой болуп биз окута алабызбы деп коркуп жаткан болсок, азыр биз дагы чоң бир максаттарды коюп атабыз. Бир 3000 жарандарыбызды мындай бир ишкер алардын ичинде ишкерлер да болушу мүмкүн, көбүнчөсү ишкерлер болуп, аларды ошондой санарип платформаларды кенен үйрөтүп, алардын бир экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн, көбүнчөсү финансылык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткенге жардам берели деген бир ой максаттарыбыз бар. Мейли чакан болсун, мейли орто ишкерликти жүргүзүүнү каалагандар көпчүлүк учурда ушул шарттар боюнча дагы ар кандай пикирлерди айтып калат. Анан алардын арасында айрымдары эгер туура түшүнүү менен баардык нерсени мыйзам чегинде жасасаң, жогоруда сиз белгилеген эле ушул ар бир жаатты инежине чейин түшүнө билип, так туура аткарсаң, бул ишкерлик жасоо деле өзүнчө бир жеңил экенин айтып калышат да. Чындыгында шарттар кандай болуп жатат бүгүнкү күндө сиздин оюңуз боюнча? Мен бир баардык бир шарттарын айтпайм. Айткени мүмкүн башка кээ бир нерсени туура эмес айтып алып, же болбосо башка менин кесиптештеримди тартып албайын. Бирок мен ошол санарип платформалар аркылуу, ошондой билимдер, маалымат технология аркылуу айтсам болот. Кыргызстанда интернет жеткиликтүү. Интернеттин баягы ылдамдыгы боюнча болсо биз бир эң алдында турат экенбиз, 3-орунда турат экенбиз. Арзандыгы боюнча арзан интернет экен бизде. Чынында бул баса белгилеп кетиш керек. Бул биз дайыма айтып келебиз. Бул ошол мамлекеттин туура саясат жүргүзгөн негизинде биздеги интернет жеткиликтүү жана мындай бир арзан деп айтсак болот. Ишкерликти бүгүнкү күндө интернетсиз элестетип бир эле ишкердик эмес, негизи эле ошол бардык чөйрөнү ошол интернетсиз элестете албайбыз. Акыркы учурларда алыскы аймактарда интернет кошулуп келе жатат. Бир нече ошол мамлекеттик чоң бир долбоорлор бар. Андан бөлөк мобилдик уюлдук операторлорго атайын мындай бир талаптар бар экен. Алар ошол жактарга интернетти кошуп мындай бир жылдыруу керек экен да, жайылтуу керек экен. Алар дагы мындай ишмердүүлүктү жүргүзүп келе жатат. Мурда компьютер керек, ноутбук керек, ошол бир көйгөй болсо, азыркы учурда бардык ал жактагы функциялар уюлдук телефондорго жетти. Ушунчалык уюлдук телефондордун функциясы кеңейди. Жана ошол менен өздөрүнүн уюлдук мобилдик телефондорунда жайылганы күчтүү болду. Компьютер, ноутбуктун мүмкүн ордуна ошол телефон менен деле иш кылганга мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Санарип платформалар ошол негизги демеге мындай бир ыңгайлаштырылып атат. Жөнөкөй эле Инстаграмды алалы. Мурун жөн эле сүрөт, видео чыгарып, башка досторуң менен мындай бөлүшкөн платформа болсо, азыр бул жакта эми жарнама кылып, мындай бир бизнеске дагы ылайыкташылган
учур болуп калды. Биз жакшы көргөн WhatsApp тиркемеси ишкерлер үчүн WhatsApp бизнес тиркемесин чыгарды. Эми айта берсе көп да. Эң башкысы эле ушуларды туура так колдонуп, ушулар менен үйрөнүп, ушуларды өзүнүн баягы бир колдонуучу катары эмес, ошол менен мындай бир ишкердик жүргүзүп, ошол менен жаратман катары болсо, ошол жакта бир көйгөйлөр бар. Биз ошол бир көйгөйлөрдүн чечүү жолдорунан, мисалы мына видео сабактарды чыгарып атабыз, ошол эле окуу материалдарын чыгарып атабыз, аларды басып чыгарып, аларды таратып атабыз. Анан жанагындай анысы болбогондо да мындай окутуулар баягы болуп атат. Ошондо дагы чынын айтсак, баягы көйгөйлөр бар. Биз окутуп кеткенден кийин дагы биз эми баардыгын окута албай калышыбыз мүмкүн, жоксо ошончолук терең окута албай калышыбыз мүмкүн. Ушундай көйгөйлөр бар. Мен ойлойм, активдүү түрдө ишкерлерди, жарандарыбызга көбүнчө ошондой окуу билим, алардын сабаттуулугун өзгөчө ушундай бир санарип сабаттуулугун жогорулатууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек. Ошол менен мындай бир активдүү аракет кылышыбыз керек деген ойдомун. Сөздүн башында айтып кеткендей эле ишкерлерге кайрылып кетким келип жатат. Силер Кыргызстаныбыздын, мекенибиздин локомотивисиңер. Дайыма ошол ишкерликти жүргүзүңүздөр. Булар мамлекеттен акча албай, мамлекетке кайра акча төлөгөн адамдар. Жөн жерден баягы бир эле өзү иш ордун түзбөй, сиздер баягы дагы башкаларга жумуш берип, жумуш ордун түзгөнгө жардам берип жатасыздар. Бул азыркы учурда биздин мекендештерибиздин башка мигрант болуп, же болбосо чет элге чыгууга кандайдыр бир баягы шарт түзүлбөйт да. Ошон үчүн мен ойлойм, ишкерлерибизди биз колдошубуз керек. Аларды кандайдыр бир бай катары, же болбосо кандайдыр бир нерсе катары көрбөшүбүз керек. 15 миңден ашык ишкер бар экен. Эгер ошолор канчалык көбөйгөн болсо, канчалык жанагындай көйгөйлөрдү бир чечилген болсо, биздин ички дүң продукциябыз да көбөйөт, биздин жанагындай кандайдыр бир экономикабызда дагы өсүш болот. Жакшы бир мүмкүнчүлүктөр ачылат деген ойдомун. Ишкерлерге ошол бир мындай бир күнү менен куттуктап, 27-июнда куттуктап, аларга ошондой биз тараптан кандайдыр бир суроолор болсо, санарип баягы сабаттуулук көндүмдөр боюнча кандайдыр бир маселелер болсо, чечип берүүгө жардам беребиз деп ошондой бир миссиябыз бар экенин билдирип дагы айткым келип жатат. Биз бардык социалдык тармактарда, жана биздин сайтыбыз бар. Бир гана ошол издөө системасынан интернет коомунун кыргыз бөлүмү, же ISOC Check KG деп издесеңиздер эле биздин баракчаларыбыз чыгат. Ал жакта сиздерге керектүү маалыматтар, материалдар, окуу сабактары бардыгы бар. Бир эле ишкерлер эмес, негизи жарандарыбыздын баягы биздин миссиябыз ошол ар бир жарандын санарип сабаттуулугун жогорулатуу болду. Ар бириңиздер кирип өзүңөр керектүү нерсени таба аласыздар. Ал эми дагы кошумча суроолор болсо, биздин ошол жакта байланыш атайын бөлүмдөрүбүз бар. Жазып суроолоруңуздарга ала аласыздар. Рахмат. Рахмат, студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул менен кереги уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бул жолку чыгарылышты 27-июнь чакан жана орто ишкерлер күнү белгиленет. Мына ушул күндүн урматына арнадык. Биз бул жолу санарип туризм платформалары аркылуу аялдардын экономикалык бакубаттуулугун жогорулатуу долбоорунун координатору Ажибек Нурланов менен биргеликте дал ушул чакан жана орто ишкерлердин көйгөйү, чечимдери, ошол менен биргеликте санариптешүү маселеси боюнча сөз кылдык. Саламатта калыңыздар. Социалдык көйгөйлөр, чечүү жолдору, адистердин кеп кеңеши, сунуш пикирлер, кызыктуу талкуулар иш күндөрү саат 21:30
Birinci Radyo'nun tolkununda gelege uqturuusu.